Assalamualaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Менин энем программасынын кезектеги каарманы Пазилат энебиздин неберелери окшойсуздар, а? Небереңиз болосуздарбы? Жок. Кыз болосуздарбы? Жок. Кимиз болосуз? Туугандар болосуздарбы? Сиңдилери. Сиңдилер, ана анда мына ушул Ош шаарындагы Дадабай деген ата кафесинде бүгүнкү туулган күнүн белгилеп жаткан экен. Оозун ачып алсын деп бир аз күтүп турдук. Ооздорун ачтыбы? Бүгүн туулган күнү экен, а? 68 жашка чыгыптыр, а? Азыр саналуу мүнөттөрдө биз ошол эненин көңүлүн көтөргөнү кирип барабыз. Алдыма түшүп, баса бериңиздер. Улуу Рамазан айында ооз ачуу менен бирге өзүнүн туулган күнүн куттап жаткан Пазилат энебизди Москвадан уул кыздары, келиндери, неберелери куттуктап жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин энем программасынын сүйүктүү катталуучулары, ушинтип ар бириңиздер ата энеңиздердин көңүлүн көтөрүп турсаңыздар жаман болбойт. Экинчи кабина деп айткан. Биз азыр жетейин деп калдык. Кетип баратабыз. Аз калды окшойт, а? Пазилат энебиз билеби билбейби? А? Билеби билбейби? Бисмиллахиррахманиррахим. Girdik ana. 1, 2, 3. Kireriz. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аман-эсен отурасыздарбы? Пазилат энебиз, ким Пазилат энебиз? Сизби? Пазилат энебизди мен көргөн экенмин бир жерден. Сизден мени көргөн белеңиз? Ооба, бүгүн туулган күнүңүз беле? 68 жашка чыгышыңыз менен ушул Россиядагы уул кыздарыңыз жалпы эле ушу келиндериңиз, неберелериңиздин атынан ушул менин программасын бүгүн сиздин туулганыңыздын урматына атай ниет кылышты эле. Монтип келип калдым. Кандай отурасыз? Жакшы. Жакшы отурасызбы? Күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле, билбедиңиз беле? Таптакыр билген жок белеңиз. Анда мен ооба, тиги Пазилат энебиздин жанына өтүп алсам жакшы болот эле мен, а? Бир аз сиздерден кечирим сурайм, сөйт дегенде бүгүнкү туулган күн ээсинен bir maya kalalındağın orozоңуздар kabul bolsun. Kalganlarыңыздар беймарал татуулардан ости отурууңуздар. Эне 68 жашка чыкканча канча бала, канча небере, канча чебере көрдүңүз дегендей. 5 балам var. 3 kız, 2 oğlum var. 3 kız, 2 oğul. 14 neverem var. 14 nevere. Buday bolsa çevre de görgөнү az kaldı, buday bolsa. Ооба. Ушул сюрпризди кандай кабылдап атасыз? Ушул балдарыңыздын атынан, келиндериңиздин атынан, неберелердин атынан уюштурулган сюрпризди. Bilge жок эле, мен порт эле келет деп укканмын. Ушундай сюрпризди дегеле ушул жашка келип тостуңуз беле? Жок, Алгачкылардан болдупу? Биринчи жолу. Биринчи жолу тосуп атам. Одер небере багып эле жүрдү. Обача небере болуп. Бул жогоруда отурган ким бул? Абашкаңызбы? Болду. Абашкаңыз азыр сиздин туулганыңызга ырдап берем деп атат. Кудай көрсө, жакшылап тамактана бериңиз абашкаңыз. Сиз азыр сиздин жаныңызга өтүп барам. Эне ушул учурдан пайдаланып, ушул сизди куттуктаган неберелериңизге азыр Россиядагылар байланышабыз деп атат эле, группа болуп чыгып байланышабыз деп атат эле. Ошолор менен байланышып, анан калуу тилектерин угуп, анан дагы улап кетер программаны. Аз байланыштырып койсоңуздар Россиядагылар менен. Азыркы чалып аткан кыздар менен урматтуу көрүүчүлөр, Пазилат энебиз азыр алдыда ошо Россиядан атайын туулган күнүнө сюрприз уюштурган өзүнүн жакын балдары менен, келиндери менен байланышканы турат. Калган мынакей
атарабына жакшынакай болгон бир туугандыр, кээ бирлери балдарыдыр, кээ бирлери жана башка азыр кас катар тизилген маек берүүчүлөр дагы алдындагы мүнөттөрдө сүйлөшөт дегендей. Байланыш болдубу? Байланыш болсанда смартфонду берип коюңуз бияка. Кулугу бизден кетти. Мына бул сиздин ушул туулган күнүңүзгө ниет кылып ушул программаны уюштургандар. Ооба. Саламдаша бериңиз. Кандайсыңар? Жакшы. Рахмат. Рахмат, ушундай куттуктоолорду, ушундай эмелерди жөнөтүпсүңөр. Рахмат чоң кыздар. Иштериңерге ийгилик, Ушу жакшы иштегиле, тынч болгула. Балдарыңар менен тынч болгула. Кошконуңар менен кошуп арыгыла балдарым, кыздарым. Gelиндерим. Жакшы. Казакстандан чыкты бирөөсү. Рахмат. 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 Ишиңерге ийгилик балдар, кыздар. Gelиндерим. Тынч болгула. Бизди силер сыйласаңар, Кудай силерди сыйласын. Рахмат чоң. Конвert жокпу? Где конвert? Конвert где? Это скучно. Без конверт скучно деп атат бияктагылар. Эртең карточкаларына которуп коюңуздар эми бире кичинекичинеден. Yok, gelgen bak endi. 15 ming gelgen. Görse 5 kilo mu? Ana kızlar farkı. Aynazik göz aradı. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, кас катар тизилген балдары бүт бардыгы мынакей. Коттуктап жатышат. Сүйлөшө бериңиз, калган балдар кыздарыңыз менен кезекте турушат. Кандайсыңар Миргүл? Жакшы. Рахмат. Жакшы, өтө атат. Yaxşı. Var mı vardı böyle? Gördün mü? Kim bulgurak derse o şası da koydu. Rahmat. Урматтуу көрүүчүлөр, Пазилат эне, сиз отуруп жабыр акат. Мына сүйлөшө бериңиз, аябай мындай сагынычтарды жазганча сүйлөшө бериңиз. Биз болсо бүгүн сиздин туулган күнүңүздүн урматына келген конокторго бир аз убакыт берип сөз алып берели. Кимден баштасак болот? Кана ушул жактан баштай берели. Кечиресиз, мен өтүп алайын да. Кечиресиз. Жашка карай бер. Ооба. Мени өткөрүп жибересиздер ба? Урматтуу көрүүчүлөр. Мага болот ушунча жеткен. Шерге чейин жетип келдим. Мынакей. Көк чай, пан чай. Эне айтсаңыз, мына ушу бүгүн туулган күнүн бапыра-шапыра тозуп аткан инсан сиздин кимиңиз болот? Анан сиздин каалоо тилектериңиз. Менин бир тууган сиңдим болот. Менин чоңумун. Балдарым, жээндерим, бардыгыңар тынчсыңарбы, бала чакаларыңар менен ишиңер ийгиликтүү болуп атабыз. Биз апаңдын туулган күнүн жакшы белгилеп атабыз. Дайыма кошкону менен кошугарып атаңар менен силердин жакшы күндөрүңөрдү, тойлоруңарды көрсүн. Дайыма жакшы дараңарды угуп турсун. Bugün çaşın karayıp baktı ama pulalı. Андан кийин ушу төрдүн көркү болгон аппакай кийинип отурган энебизден Avsını. маяк алалы. Кана эне ушул эми бүгүнкү инсан тууралуу өзүңүздүн ойлоруңузду айтып бериңиз эне. Эми Пазилат менен абысыным болот. Орусча айткандай, одна единственная. Ошон үчүн бүгүн 68 жашка чыгыптыр. Ошону мен чын жүрөктөн куттуктайм абысымды. Ден соолук берсин Кудай. Мына алган менен тең арып, тең карысын. Мына ушунча бала чакасы алыста болсо да унутпай апасынын туулган күнүнө. Мына силерди жиберип сонун жакшы балдарына рахмат.
Эми баланы жакшы тарбияласаң ушу мына жакшылыктарды ушу менен кайтарып атат. Азаматтар молодцы, рахмат кыздар. Женька, Мира, Жеңишгүл, Миргүл, Бегимай, Тилек, Нургазы бардыгы. Рахмат ушу апаңарды мындай сүйүндүрүп, бардыгыбыз сүйүнүп отурабыз. Келиндерин айтып коюң кызжалап болсун. Окулдошу Авушкасы сурап атат, келиндерди айтып койсун деп. Силерге аман эсен келгиле, чөнтөк толгондо. Жакшына болуп жүрө бергиле ошо иштеп. Ошол кытайдын ошол. Жаңы эле ажыдан келди деди, сизди ушул өзүңүз бир сөз арасында бир батаңызды берип койсоңуз болот ушу энебизге. Кайын сиңдиңиз болот дедиңиз го. Алсын. Ооба, умрага барып келдим. Тазаланып келдим. Аябай сыйынып ошол жакта. Жакшы күн, жакшы жерлерди көрдүм. Ыйык Кабаны көрдүм. Ошону 7 жолу айландым. Ошол 6-чы айланганда тууган урукка, туушкандарга баарына тилек кылыш керек экен. Мен баарыңарды эске алып тиледим. Ден соолукта болушун, аман эсен келишип, ушул жер буйрсун. Келип тазаланып, сыйынып, жакшы күндөрдү көрүп кетсин, жакшы жерлерди көрүп кетсин. Аябай кубанычтамын, барганыма кубанычтамын. Ушу мени ошол жака жетелеп апарып көрсүн деген Руслан чоң баламга рахмат айтам. Болсун, ден соолукта болсун. Балдары чоңоюп, атасын ажыга алып барсын, ушуну тилеп келдим. Бардыгыбыздын балдарыбыз ошо жакшы күндөрдө ата-энесин жетелеп барса өтө бакыттуу экен. Тем более коляскага салып айдандырса экинчи дагы неме экен да, аябай ыйык нерсе экен. Ошолордун баарын көрүп келдим. Жакшы аябай. Айттым, келсин, көрсүн, зыярат кылып кетсин деп. Мен айтканыңыз келсин. Сиз барган жерлерге ушу баарыбызды барганга насип кылсын. Анын арасында ушул Пайзат энебизге Кудай буйруса жакынкы күндөрү Булар барам десем, мына кыздары, балдары иштеп атат, жөн эле барып келишет. Кудай кааласа авушкасы менен бир күнү ошол жака барып келишет. Барып келишет, а? Эми аба айтсаңызбы бүгүн? Жок. О, кайныча мертеге карашын. Бул макул. Авушкасынын суранычы боюнча бул жерде бир энебизди кезегин бир аз Ушу Тастаркында отурабыз. Ушу Казипанын аты Пазилат, Казипа 2 аты бар. Сиңдим болот мененки 2. Ушунун туулган күнүнө отурабыз. Жолдошу буякта Мамет отурат. Калган бир туугандар бардыгыбыз 8 бир тууганбыз. Эми ушул Казипа менен Маметке ден соолук. Эң биринчи ден соолугу жакшы болсун. Ушу 5 баланын жакшы күндөрүн, тойлорун, неберелердин тойлорун көрсүн эми. Эми заманыбыз тынч болуп, бардыгыбыз тынч болойлу. Мен айтканыңыз келсин. Урматтуу көрсөтөр. Бир туугандарынын рахмат ошо кыздар, балдарына ушунча атап, ушунча эстеп жөнөткөндөрүнө. Алардын да ден соолугу жакшы болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Олар дагы ошо бала багып атышат. Ошо балдарынан көрсүн булар дагы. Бул кайтымдуу эле дүйнө. Урматтуу көрсө, бир тууганын жашнакай бир тууганын болгон чексиз мээримдүү маегине ортоктош болдук. Эми авушкасынан сөз берели, андан кетегиленип кетели. Эми бүгүн эми сиздин туулган күнүңүз деп деле койсок болот. Себептен сиздин жаныңыз жарымы сиздики. Жарым эмес, азыр ушул кездери толук эле сиздики. Толук койдон. Акчасы меники өзү. Өзү балдардыкы деп койдум. Рахмат. Şu балдардын сыйырматын көрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Биз эмес бардыгы көрсүн. Şu күндөргө жеткенине разы болсун. Мына эжем менен жеңем умрага барып келди. Бизге дагы насип этсин. Биз дагы барайлык. Орзонун күнүндө, эмдиги жылкы орзонун күнүнө дери аман эсен болсун, болойлук. Эли журтубуз тынч болсун, заман тынч болсун. Уруш болбосун. Тууган уруктар бардыгы бирге болсун. Уул үйлөп кыз чыгарсын, ошолордун неберелерин баксын, ушулар дагы багып атышат. Чебире көргөндөр бар. Гывра көрсүн. Кемпирмам дайым эле чачын боёсо кыз баладай болуп жүрө берсин. Чачын боёгондо жаш болуп калат. Жаш болуп калат. Эркек адам боялбайт. Ооба, ушундай
Аккуда болгон энебизди каяктан таап алдыңыз? Билбейм, интернетке барсам эле келип калган экен. Интернетке барсаңыз ошол жерде жүрүп турбу? Экөөбүз тең интернетте окугандан кийин мен болуптур десем булам болуптур деп анан келе берем. Рахмат, ар банда ушу күнгө жетсин. Балдардын күнүн көрсүн. Бияк кайным болот, өзүнчө эле жымыйып, мен да ошондой болгом деп. Балдар турат. Силерге дагы болсун балдар. Ушу күн насип этсин ар бандага. Рахмат. Ушу аз болсо дагы акча берип, ушинтип урмат кылып, мына силерди жөнөткөнүнө рахмат. Атаке, бул программанын баасы чексиз да, мына ушул программанын баасы чексиз деген себеби ушул сиздердин элесиңиздер, байбичеңиздер экөөңүздөрдүн элесиңиздер. Ушул үй бүлө үчүн өтө чексиз белек да. Ошону ниет кылып, ушул улуу Рамазан айында орозо кармап жаткан убакта, мисалы, улуу тилектер ишке ашсын, ушул ата энебиздин бизге берген баталары кабыл болсун, Алла Таалам разы болсун деген тилектерин. Ушул ата балдардын, кыздардын, неберелердин, келиндердин сөзгө активдүү экен. Ушундай келиндерге түшүп келген сиздерге, сиздердин жашооңуздар калган муундар үчүн сабак болсун ата. Эми ушул сизден бир жолу эле интервьюну толук бүтүрүп коелу деген максатта ушу балдар, кыздарыңыз ушул атам байбичесинин туулган күнү бир куплет ырдап коет дедилер. Жок, өмүрүмдө ырдаган эмес. Өмүрүмдө ырдаган эмес. Өмүрүмдө ырдаган эмесмин. Анда буга чейинки айтпаган сөзүңүздү, жаш кезде айткан сөзүңүздү бирөө айтып коюң эми ушул туулган күнүндө. Жаш кезде эмнеде эркелетчелеңиз? Ал биринчи мен эркелетчил, анан мен оны эркелетчилим. Кудайым ушу күнгө жеткизгенге дайым тынч болойлу. Ар бандага ушу күндөр насип этсин. Небере көргөндөргө жакшы неберелерден болсун. Ким болсо да баласын окутсун. Окуган бала эч качан мындай мактаныш эмес, кор болбойт. Акыл эси менен болсун. Тууган уругун сыйлаган, кайын журтту сыйлаган биз, алар бизди сыйлайт. Бир тууган жеңем отурат. Ушул экөө эгиз козудай болуп чоңое берсин, а? Кудайым ошол күнгө жеткизсин. Сага дагы рахмат балам. Сен дагы балдарыңа ушундай сыйлаган, урматтаган балдардан болсун. Амин. Орозо күнүңөр неме кабыл болсун. Эмдик орозого дер бардыгыбыз эсен аман ушул жерде дуа бергендерге, эли журтубузга uzun ден соолук берсин, аман болойлу. Амин. Ошо балдарга Ооба, мен ушул жака барайын дагы. Жок, азыр сиздер дагы интервью бересиздер да, бул жакта дагы интервью бере тургандар бар. Анан энекебизден дагы бир эки интервью алабыз. Анан жалпы бата беребиз, урматтуу көрүүчүлөр, бир аз туура түшүнөсүздөр. Мен бул жакка өтүп алайын. Бул тарыхый тасма болгондуктан ар бир сиздер сүйлөп койсоңуздар нур үстүнө нур болот да. Жок, сизге маек алганы келет ам сиздерчи. Сиз Гими Солос бир аз чыдып аласыз. Бул адамдар үчүн сиз Гими Солос. Анан ушул Фазилат энебиздин туулган күнүнө сиздин куттуктоооңуз. Мен иниси болом. Фазилат Казипа. Ооба, бир тууган. 5 кыз, 3 уулбуз. Уулдардан мен чоңу да, ошо. Не дейбиз? Бүгүн эжемин баягы өздүк майрамы, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Чын жүрөктөн Жездеп экөөң бактылуу болгула. Анан ден соолуктуу болгула. Ушу балдардын урмат сыйын көргүлө. Жалпы ушул жерде бир туугандардан тынч бололу. Дайыма дастаркондун айланасында чогулайлы. Андан кийинки агабызга сөз берели. Мен дагы укаш болом. Эже туулган күнүң менен ушундай туулган күндөрдөн көп өткөр. Ден соолугуң чын болсун. Балдарын күнү күчүнгөр. Жездем экөөң бактылуу болгула. Рахмат. Бир тууган инилеринин сөзүнө ортоктошуп болдук. Андан кийинки сөз сүйлөөчүлөр да бул эжелер калды эле. Ошо эжелерден дагы маек алалы. Андан кийин жаштарга берели. Мына эжеми сиз баштай бериңиз. Бул жакка карап сүйлөй бериңиз.
Эже бул жака карап Жездемекең сөйлөңүз. бактылуу болгула, тынч болгула, бала чакаңыз жакшы күндөрүндө күбө болгула. Ошо. Сиз кимис болосуз? Мен сиңдиси. Бир тууган сиңдиси болосуз. Кенжетай. Кенжетай экенсиз. Бир тууган эжеңиздин туулганына сүйүнүп атасызбы? Ооба, сүйүнүп атам. Көзүмөн жаш агып. Сүйүнгөнүм. Урматтуу көрүүчүлөр. Эң кечүү сиңдисинин сөзүнө кулак түрдүк, андан кийинкилери. Мен gelin oğlum. Gece tuğlamın Ecemin ömrü uzun bolsun, Cezdemek'e daim birge bolsun. Şu alışta жүрген, Moskvada жүрген baldara, kızdары, gelinlerine rahmat. Şunçalık vakitlara aparsın sıyla hurmatlap. Şu alışta жүрсө dagы şu ene atanın kadırına жетip, şu baldardı kança kıyınçılıklar menen çoğ öttü, nevrelerin çoğ öttü. Uşuların üzürün görek degen uşul endi, eje. Uşulla nimege gelip kaldınız endi. Sonday Cezdem aytkanday kara çaşlı bolup жүрөөрүңүz. Чач боёгондо эле жаап калат деди го Абушказы. Рахмат. Кийинки кезекти берели. Сиз кимис болосуз? Мен gelin oğlum. Eje tuğan gününüz menен, денсаулыгыңыз чың болсун, ömrüңүz uzun bolsun. Cezdemekөңөр şu tapkan baldардын өнүк үчүн жакшылыктарын көп жүрө бергиле. Анан ушул балдарыңызга да чоң рахмат. Şu өзүнүн милдеттерин аткарып, жакшынакай мыйманчылык кылып атат. Аларга да чоң рахмат. Анан ушул жерде отурган бардык бир туугандар тынччылык, аманчылык болсун. Кийинки жылга ушул ороз айларында эл журтубуз менен тынч болуп жетүүгө Аллам насип этсин. Насип этсин, о мен. Мынакей жакшынакай болгон туугандарынын сөзүнө ортоктош болдук. Эми бул жерде эне бул жака келип алсаңыз аябай жакшы болот да. Конокторду улам жылдыра бергенде дагы бир аз орозочулук маалда сөзсүз небереси бул жака келип кел, бул жака келип элең куттап кой, бас бул жака келип, Апаңдар көрөт. Ооба. Энем жанына отурган. Кана элеңдин жанында отуруп куттап койчу ана. Энем туганыңыз менен бактылуу болуң. Чоң атам менен бактылуу болуңду. Атаның бактылуу болуң. Денсаулыгыңыз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Карыбаң. Ай, рахмат. Карыбаң дейт, мынакей көрүштөр. Эшти макул болуптур. Рахмат, чоң рахмат. Бир аз эшти жаап коелу. Тигил жакта бир аз шум болуп атат. Эне мына ушул сиздин эң жакын болгон адамдарыңыз жогоруда аябай жакшынакай сөздөрүн сиз үчүн ыргылады. Сиз үчүн тартуулады дегенде Абушкаңыздын сөздөрү да өзгөчө болду дегендей. Ушул жаш кезде ушул балдарды кантип чоңойттуңуздар, ушул турмуштун күнгөй тескей тууралуу себеп дегенде бул суроону сураганыбыз себеби кийинкилер үчүн сабак болсун. Азыркы заман кандай, азыркы жаштар кандай чоңоюп атат? Biz эми ошо балдарды кыйынчылык менен чоңойтконбуз, иштегенбиз. Түнү келип нан жаап, түнү келип кир жууп балдардын. Эрте менен эчтекени билбегендей болуп ишке кетип, кайра келип, ошентип жүрүп атканбыз балдарды. Азыркылардын эмеси оңой. Kir maşinaga salıp koysa эле kirleri жуула берет. Biz түндөсү карларда ушинтип силкип, эшикке кирлерди жайып, Муздак суга кол колдорубузду салып, малдарыбызды да карайт элек, койлорду да карайт элек, бардыгына жетишет элек. Кайнененин ыраазычылыгын кантип алчу элеңиздер ошол мезгилдерде? Кайнене кайнатам өтүп кеткен экен, мен барганда жок, кайнене кайнатаны көрбөдүм. Ата энеңиздин ыраазычылыгын кантип алчу элеңиздер? Азыркылар мына ушундай ыкмалар менен алып атат да, сиздердин маалда бул кайтар дүйнө сураганым себеби сиз дагы ушул бир кезде Абушкан экөөңүздөр аябай ушу ата энеңиздерди сыйлаган адамдар болгонсуздар да, мынтип кайтып атат. Ата энебизди сыйладык. Атабыз эрте эле кетип калды, 57-синде эле. Атабыз бизден сый деле көргүдөй болгон жок, жапжаш эле өтүп кетти. Апам ушу 15 жыл төшөктө жатып, ошону өчүртүшүп карадык бардыгыбыз тең. Апамдын жакшы патасын алдык бардыгыбыз эле. Ушу бардыгыбыз эле өнүбүсүп атабыз ошол апам патасын алган үчүн. Ошол. Эми ушул туулгаңдын урматына Абушкаңыз өмүр ырдаган эмесмин дейт да. Эми сиз бир өзүңүздүн туулгаңыңызга өзүңүз бир белек кылып коюңуз эми.
уул кыздарыңыз суранды да ушул үнүн угуп кусалыгыбызды жазып жүрөлү деп суранды. Фазилат эне бир сыртыңыздан көрсөк аябай шайыр көрүнөсүз да, сөзсүз бир куплет ыр чыгар, мына абышкаңыз айтып койсун эми. Пул алганда азыр 15 000 пул алдым дебедиби? Демек бир куплет ыр бар да. Эndi энебиз баштаган турат. Баштай бердик эне. Almalı bağım bolsa ken, apalar aman bolsa ken, emendü bağım bolsa ken, eneler aman bolsa ken. Ой, рахмат. Мынакей, 2 сап ырдагын энебиз үчүн аябай, энебиздин балдар үчүн аябай кымбат белектердин бири болуп эсептелинет. Ошондуктан биз жогоруда Фазилат энебиздин сонун болгон ырына күбө болдук. Эми эне ушул сизди куттуктап, сиздин туулган күнүңүздүн урматына атайын ушундай сюрприз уюштуруп, атайын сиздин ушул мына улуу Рамазандагы туулган күнүңүзгө ниеттерин билдиришкен балдар кыздарыңызга, келиндериңизге, неберелериңизге батаңызды берип койсоңуз, бир жалпы. Андан кийин атабыз дагы жыйынтыктап, жалпы бата берсин, анан программаны жыйынтыктайбыз. Кана? Ушул алыста жүргөн балдарым, кыздарым, Жеңишгүл, Келиниңе айтып. эме кызым дагы Миргүл, неме дагы Москвада жүргөн Бегимай, келиним Бүмайрам, дагы келиним Ализат. Экранга аркылуу салам жолдоп коерсиз мына экранга. Балам Нургазы, ушулардын бардыгына ден соолук каалайм, иштерине ийгилик каалайм, иштерине ийгилик, иштери ырбаш болсун, тапкандары жакшылыкка, тапкандары тойлорго буйрусун, үйлөрдү салышсын, үйлөрдү алышсын, ушу балдарын тапкан балдары менен тынч болсун. Ушул бизге кандай кылып сыйласа, алар дагы ошо балдардан ушундай сый урматты көрүшөт. Амин. Амин, айтканыңыздар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, Фазилат энебиздин жакшынакай болгон батасына көрүүчүлөр, мына Фазилат энебиздин дагы бир сиңдиси келип калыптыр. Эне сиз кимис болосуз? Менен кийинкисиңди. Бир тууган сиңдиси болосуз. Окшош экенсиздер, аябай окшош экен да, бир тууган сиңдиси. Урматтуу көрүүчүлөр. Атайын алыстан келип куттуктап жатат. Эне туруп эми бир минут интервью берип коюңуз бизге, мына жаныңызда турган адам тууралуу өзүңүздүн куттуктооңузду айтып койсоңуз болот. Мен эжемдин бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Эжеме узун өмүр берсин, ден соолук берсин, тапкан балдарынын жакшылыктарын көрсүн. Жездем экөө кошо арып, кошо ээрчип, жетелешип жүрө берсин. Туугандардын арасында, бир туугандардын арасында эң сүйкүмдүү, эң жылдыздуусу, эң акылдуусу ушул эжем өзү. Ушул эжеме бардык жакшылыктарды каалайм. Ошондой эле ушул жерде отурган бир туугандар, бала чакаларыбыз бардыгыбыз ден соолукта болойлу. Дайыма ушундай жакшылыктарда, ушундай туулган күндөрдө, тойлордо гана жолугуп жүрөйлү. Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен, туулган күнүңүз. Окей. Бир тууган. Мына ырдап коет деди сизди бир куплетчи. Азыр булар айтып атат мисалы эне. Тамаша эле урматтуу көрүүчүлөр, мына бир туугандардын баарын сүйлөтүп өттүк. Мына улуу Рамазан айында жакшынакай болгон туулган күн. Ага кошо ушул энелердин сүйүнүчү менен бүгүнкү программада жыйынтоо алдында турабыз. Танягандайс туган менен ден соолугуңуз чың болсун, оруаң, ар дайым күлүп, жайнап, жакшы маанайда болуп, тайтам менен дагы көптөгөн жылдары бирге бизди кубантып, биздин жаныбызда боло бергиле. Ошол бүгүнкү туулган күнүңүздө баардык жакшылыктарды каалайбыз. Нура экөөбүз
ошентип дагы өзү көптөгөн жылдар жашай бериң, тайтамдар менен чогуу, башка неберелер менен ушинтип кубанып бизге бакыт берип жүрө бериң. Орундалбаган максаттарыңыз баары орундалсын. Күткөн бизден максаттарыңыз, жыйынтыктарыңыз, биз ошол жыйынтыктарды көрсөтөйлү. Бардык жакшылык нерселерди сиздерге каалайбыз. Здравствуйте, Танешка. Желаю вам счастья, добра, долговечия, и чтобы вы не болели, и здоровья, и чтобы долго вы жили с Тайташкой, и чтобы внуки и правнуки жили с радостью на душе благодаря вам. С днем рождения, бабушка. Живите долго и счастливо с дедушкой. Мы вас любим и скучаем. Ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Мен дуа кылайын Аллахтан сурап, беш убак туруп намазым курап, саждага башым тийгенде кезде сиз үчүн дуа кылайын апа. Оруза күнүңөр менен şu tuğan uruk, eli jurt, Kırgızstanımız köp memleketin aldığına çıkıp birinci olsam, ikinci olsam, üçüncü orunga çıksın. Alыстағы балдарыбыз азыр ар бир кыргыз үйдүн үйүндө бир баласы жок дегенде рас. Ошолорго ден соолук, узун өмүр, тапканына бараке пайыз берсин, ата-энесине насип этсин, тууган уругуна. Эч качан кар болбосун, тапкандары дайым тойлорго буйрусун. Şu бүгүнкү келип сен тартканыңа саңаям рахмат балам. Сен дагы ата-энең менен тынч бол. Şu элдин кызматын кылып, элдин алдында алдыңкы балдардан бол. Жүзүң жарык болсун, маанайың ачык болсун. Түзү эле мага окшогон бала экенсиң. Рахмат сага. Жаш мезгил ошондой. Шундай бизге окшоп бизден ашсаң ашкын, кемебегин ошончо небере көргүн. Ата-энеңди сыйлаган, аялың экөөң бирге болгон, тууган уругуң менен тынч болгон, дос жарың менен ынтымак болгон. Амин. Орозо күнүңүз насип кылсын. Эмдиги жылкы ушу орозого дейин дагы эсен аман болуп бирге болойлук. Ошондо дагы кегин тууганым. Амин. Байбичеңиздер экөөңүздөр бактылуу болуңуздар, Фазилетине жакшы туруңуз. Балдарыңызга, неберелериңизге, келиндериңизге Аллахым ыраазы болсун. Абабыз менен күлүгүчтүү, Кудайым буйрса 100 жылдык тоюңуздарга да келип кызмат кылайлы. Рахмат. Мынакей урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр ушу Ош шаарындагы кафелердин биринде өзүнүн туулган күнүн тосуп аткан Фазилат энебиздин көңүлүн көтөрүп келдим. Албетте бул көңүл көтөрүү, эненин ыраазычылыгын алуу бул өзүнүн балдар кыздары, келиндери, неберелеринин атынан болду. Сиздерде да ушундай жакшынакай шайыр болгон, ушундай тамашакөй болгон, ушундай карлыктагы ушундай бактылуу көз ирмемде өткөрүп аткан ата-энеңиздер болсо, анда шашылыңыздар кутуктаганы. Анткени алардын ар бир жылмаюусу чексиз сооптордун бири. Улуу Рамазан айында мен ушундай бир жакшынакай ата-эненин
жылмай үчүн сиздерге дагы бир жолу тартууладым. Чоң рахмат. Кат жазыңыздар, катталыңыздар урматтуу Менин энем программасынын көрүүчүлөрү. Ата энени көзү тирүүсүндө сактап калалы.